Эгерде жакып элиңизде жети пайда болгон болсо, этият болуңуз деле. Өчөшүштүн кереги жок да. Таптакыр туура эмес. Больно, бирок жаңы түшүнүк келет. Жетини сүйөт, жетини алат, жетиге үйлөнөт же. Алар ичинде кири жок, баардык нерсени бат үйрөнгөн, колдору ачык. Жети менен жашаш үчүн илгери эмне деген бар эле, жээн келгиче жети өрүгесиндешип эле. Ушул бир аз ушундай. Жети бул 4-түн уландысы. 4 менен 7 бул трансформация кылганы келген. Эң негизги учитель бул 7. Биз бул жашоого эмнеге келдик? Биз өзүбүздү өнүктүргөнү, трансформация болгону келдик өзү. Биз билбейли, билимибиз жокто үй салганынан машина алганы келдик деп ойлоппуз да, билик. Жок. Биз трансформация болгону келдик. Ошо трансформацияны жасайт 4, 7. Эң негизгиси 7 жасайт. Учитель ал. Эгерде жакып элиңизде 7 пайда болгон болсо, этият болуңуз деле. Анткени жетилер өзүнүн действиясы менен өзгөртөт. 4төр тили менен, тилдин учунда ушундай заар айтып эме кылышы мүмкүн. Ого көнбөсөң, добрый көрүнөт, тили менен сайып коюп кете бериши мүмкүн. Жетилер кризиске биротоло киргизип салат сени. Полностью ошодон чыга албай калышы мүмкүн. Ал деген сөз эмне? Жети жаман эмес. Жетинин энергиясы өзү трансформация да. Жетинин жанында ар бир адам трансформация боло берет. Сүйлөсө деле, сүйлөбөсө деле. Эгерде жакшыны айтса түшүнбөсөң, жети действиясы менен агрессивдүү түрдө, анын добротасы агрессивдүү да. Заар сүйлөп өзгөртүп коет да сеничи, кризиске киргизип коет. Сен акылың болсо кризистен чыгып кетесиң. Акылың болбосо кризиске түшүп, ошону жамандап жүрүп, бүтүндөй ден соолугуңду жоготушуң мүмкүн, өзүңү жаман жака кетип калышың мүмкүн. Өчөшүштүн кереги жок да. Сен жетиге өчөшүп алышың мүмкүн. Анткени жетилерди көпчүлүк адам жаман көрөт, жашоосунун өмүрүнүн аягында баары эле жетини жаман көрүп качып калышат. Бул таптакыр туура эмес. Жетини жараткан Атайын бизди жаңы деңгээлге өткөрүш үчүн жөнөткөн. Ошон үчүн үй бүлөдө, мисалы үчүн, бир менен бир үйлөнгөн болсо, ошол үй бүлөлөрдө көбүнчө жети төрөлөт да, келет. Анткени бирлер бир жолдон чыкпай, атам замандан калган салты менен кете берет да. Ата бабабыз муну кылбаган, бурулбайбыз деп кете берет да. Буруп чыгарыш үчүн ошол семьяга 4тү 7-ни жөнөтөт да. 7 келет дагы бирди жөн эле чыгара коет ордунан, нарака, берака. Бул кризисте ойлойт адам ошол мезгилде. Чындыгында, акыйкатта бул адамды жаңы деңгээлге көтөрдү. Больно, бирок жаңы түшүнүк келет. Мисалы үчүн бир эски үйүндө отура бериши мүмкүн, бирчи атаман калган үй же зеригет, убактысы жок, элге кызмат кылып жүрүпчү, үйүн оңдобойчу. Жети келет дагы ошол үйүн бул болбойт, андай мындай деп бир жерин чаап салыш мүмкүн, бузуп салыш мүмкүн. Анан аябай ачуусу келип атып, бирок баары башка үй курат да. Ошол жетиден башталды да. Жаңы үйгө өттү. Ошондой кызмат кылышат. Жети мырзалар экинчи орунда турат үй бүлө бузуш боюнча. 4түн уландысы да ал. 4 менен 7 трансформация кылганы келди да. Жакшылыкча айтсаң көнбөсө, турмушту ата энеси айтса көнбөсө, анан жетини сүйөт, жетини алат, жетиге үйлөнөт же. Келет дагы анан трансформация жасайт. Ошол үй бүлөнүн баарын бүтүндөйчү. Жети келгенде демек жаңы нерсе келет да, ошол жердечи. Алар ичинде кири жок, баардык нерсени бат үйрөнгөн, колдору ачык, тез жаңы заманга өткөн адамдар да. Духовный адамдар болот жетилерчи, мындай бирөөнүн көңүлүн караган, жаңылыкты ушул жети алып келет да, тез түшүнөт бир нерселердичи. Бирок жети бузулганда өзүн да түшүнбөй калат да, ал жанындагылар дагы кризиске киргизе берет бүтүндөй эле. Путин жети да, мисалы үчүн. Жашы өткөн сайын жетилердин аябай минустары көбөйөт. Жашында жакшы болот жетилер. Баардык нерсеге тез жетет. Анан алар мактоо күтө берет да. Эгерде жети мырза болсо, ушунчалык мактоо күтөт. Аялы мактабай койсо эле болду. Эртең менен чыгып кетип башка жака кетип калышы мүмкүн, башка үйгө кетип калышы мүмкүн. Одобрение күтөт. Тынбай эле ушул кичине нерсени көтөрүп келсе да макташ керексиң, эшикти жаап койсо да макташ керексиң. Ой, сендей адам жок деп. Берки адамдын дагы эгосу ооруйт да, напсиси. Кечке эле мактап отура береби. Ошондо алып сынып калат жетичи. Анан эшиктеги
подъездерди жууп, көчөдөлөрдү, арыктарды казып иштеши мүмкүн. Чтобы ой, сен кандай жакшы алсың, сендей кошунабыз бар, арыктар чабылып, сендей кошунабыз бар деп элден мактоо угуш үчүн көчөдө иш кылат да. Үй бүлөдө үйдүн баарын крызке киргизип коюп, көчөдө жакшы көрүшүшөт. Кызыл дорожкада жакшы жүрүшөт жетилер. Звезда болупчу. Жети аялдар өзгөчө, жетилер сетевой маркетингде аябай кетишет жөн эле. Кызыл дорожкадан өткөрөт да кол чабат деп турат. Ошондо үйдөгү акчанын баарын апарып салып жүрүшү мүмкүн. Акчанын баркын билбейт жетилерчи. Но главное ону журналга сүрөтүн чыгарып, биринчи орунга коюп, ушул звезда десе болду. Азыр тармактык бизнес аябай өөрчүп атат. Адамдар өзүн биле албай атпайбы энергиясынчы. Кол чапкан жерге иштеп берет жетичи. Эгерде бизнесте болсо, сиздин жаныңызда ошондой адамдар, сиз аны баалабай койсоңуз, ал жерден чыгып кете берет, эч нерсесине карабай. Бизнес баштадыбы, договор түздүбү, эч нерсеге карабайт. Үй бүлө баштады, ага карабайт, ал шарт турат да чыгып кетет. Демек, сиздин тил табыша албаганыңыздан, мамиле кыла албаганыңыздан кризиске киргизип коет да жети. Өзүңүз тил табыша алганыңызда гана жети жакшы трансформация жүргүзөт, көтөрөт сизди. Эгерде тил табыша албасаңыз, сиз ким жетин жанындагы ал бардыгын киргизет. Үй бүлөнү трансформация кылат өзгөчө. Жети жашаган үй бүлөдө тез светомузыка болуп турат да. Жылдары бир жыл мисалы 365 эме болот да, күн болот да, 366 болот да. Ошондо эмелер жылып кетпейби, мондай цифралар, числолор жылып кетпейби? Жылат. Сиз туура байкап атасыз. Караңыз, биздин жашоо өтө мындай аалам чексиз го. Бир немеге сала албайсың. Жашоо өзү нелогично, жашоо өзү туура эмес, жашоо өзү эрежеге салганга болбойт да. Ошондой эле 1-ден 9-га чейин адамдын эгосунун эле немесин айттым менчи. Эми ошол адамдар ар күнү ар башка энергияга түшөт. 365 энергияга түшүп чыгат. Ошол эле 9. Мисалы бүгүнкү күн 4 деген сөз бул билим берүү, билим алуу, трансформация. 29 болгондо. 29 майбы бүгүн? 29га майды кошобуз. 2ге 9 кошсок 11, 11ге 5 айды кошобуз. 16, да? 16га 6-ны кошобуз, жылды. 22. 2-ге 2-ни кошсок 4. Көрдүңүзбү? Бүгүнкү күндүн энергиясын эсептеш үчүн бүгүнкү күндү, айды, жылды 2022 дегенди кошкондо 4 чыкты. 22 деген, 2 бир сан чыккыча кошобуз. Ошондо 4-күнбү бүгүн ааламда биз билим алып атабыз. Мен сиз бүгүн чакырган үчүн келдим. Анткени бүгүн билим беришим керек. Мен Чүтсай боюнча жашайм. Бүгүн билим берүү күнү. Менде билим бар. Мен бүгүн ааламга билим беришим керек. Кимге керек угат. Ар ким өзүнө пайдаланат, өз жан дүйнөсүнөчү. Ошондой кылып биз эгерде өзүбүздүн мен билим энергиясын алып жүрөм мен өзүмчү. Анан 4 күнү трансформация болот. Угуп атканда адамдар, мен ушундай турбаймынбы, мындай кылбашым керек экен десе, бул ошол трансформация күнү жазылгандыктан бул бүгүнкү нерсе трансформацияга иштейт. Бүгүнкү күнү 4 деген сөз азыр бардыгыбызга таасир этип атат. Мисалы үчүн 6-числодогу адам бүгүн трансформация болуш үчүн жөн эле жумуш кылбай эс алып жата бере турган болсо, ага кризис келиши мүмкүн. Бүгүнчү 4 ага минусунда таасир этет. Ал түшүнбөйт, эмнеге ушундай болду, бүгүн аябай жаман күн болду деши мүмкүн алчы. Ал просто трансформацияны түшүнбөдү 4-түн энергиясын. 4 эч кимди аябайт, баарына кризис айтат. Жумуш жасабайсың, бир нерсе кылбайсыңбы депчи. 2-чи числодогу адам өзүнчө эле депрессияга түшө берет. Депрессия болуп элечи. Бүгүн ан сайын депрессияга киргизип коюшу мүмкүн. Дагы бирөө көбүрөөк акчасын алып, клиент акчасын бербей коюп, баллону жарылып, дагы бирдеме болот да. Себеби ал трансформация болбой атат. 2-чи числодо бирөөлөрдү бүнөлөп, ушактап турат, 4 ан сайын басып коет ошол адамдычы. Эгерде мен 3-мүн, мен билим бергим келет. 4 келди, мен билим беришим керек. Трансформация, элге трансформация боло турган действие кылдымбы, мага жакшы өтүп кетет бул күн.
Көрдүңүзбү? Ар бир энергиядагы адамга 4 дагы влиять этет. Ким плюста болсок, жакшы жагына өтүп кетебиз бүгүнкү күндө, минуста болсок, ан сайын кризиске кирип кетебиз. Минус жактарыбыз көрүнүп, дагы бирөө менен урушуп, мамиле бузулуп ушинтип өтөт да.